Славик, я 100 раз так делала. Сейчас меня посадят, не переживай. 9-декабрда болжол менен саат түнкү 11 чамасында Бишкектин Жал Кичи районунун Тыналиев көчөсүндө Honda Fit менен Honda CR-V автоунаасынын катышуусунда жол кырсыгы катталды. Кырсык болгон жерде Honda CR-V автоунаасын башкарып бара жаткан айым спирт ичимдик ичип алгандыгын күбөлөрдүн тартып алган тасмасынан байкаса болот. Что надо, то придет и подпишет. Что за проблема? Вы что где собрались? Один человек, нас было 2 в машине, и он один. Что за проблема? Все, мы виноваты, мы ответим. Все, значит, надо меня лишить прав, забрать машину и все. Просто поговорить, Арестовать, да. Что сделать мне надо? Кырсык болгон жерге тез жардам унаасы чакырылып, айдоочулардын ден соолугу текшерилди. Бактыга жараша катуу жаракат алгандар катталган жок. Окуяга күбө болгондор кырсыктын чоо жайын мындайча баяндап беришти. Водительдер мындай кимде? Макс бекен. Эки аял жүргүзүп алат, жаракат башында. Ушул эки аял болсо да башында. Аялдар бар. Бул эки кайрылткандан аркасынан жекти калды. Лобой жакты. Буларда камера бар экен. Жок, булар эмес, видеорегистратор эмне беле алат да. Такситеч. Аябай катуу келди, Билбей эле акча Вакыт аткан турбайбы негизи аркасынан. Тормозду да баскан карап атат. Астын койгон тормоз басып көрдүм. Тетактан сүзүктүрдө пеши коттук. Ояка келген турбайбы. Акыркы учурда спирт ичимдигин ичип алып, унаа башкаргандардын айынан көптөгөн кырсыктар катталып келгени байма-бай айтылып келет. Ал эми жол эрежесин так сактабагандыктан ар түрдүү кырсыктар себеп болуп жатканын төмөндөгү видео тастыктап турат. Тактап айтсак, 10-декабрда болжол менен 17:00 чамасында Чыңгыз Айтматов проспектиси менен Айни көчөлөрүнүн кесилишинде жол жээгинде турган айымды автоунаа коюп кеткен. Азыр гай келет, мында фото түзүп кетет, мында түзүп кетет. Болду. Штаб стра. Бургарга апарып туруп койсо 1000 сом аяк кылбайсызбы? 1000 сомго турат аяк. Айдоочулардын жоопкерчиликсиздигиненби же жол эрежени толук билбегендиктенби айтор жол кырсыктары күндөн күнгө өсүп жаткандыгы өкүндүрөт. Татына Субанова, Тилек Абдраев, Next TV күндүн темасы үчүн.